Бүгүн 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 31 жыл. Муну турлай Ош гарнизонунун өздүк курамы тарабынан майрамдык иш-чара уюштурулду. Ага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жаантаев, Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары Марс Исаев, Ош гарнизонунун башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов жана чек ара кызматынын аскер кызматкерлери катышты. Биз аскербиз. Намыс бизге жарашкан. Суктанышат бүткүл элим тарашкан. Биз аскербиз. Өз мекенин коргогон. Бизди болсо сен коргогун жараткан. Биз жоокербиз. Ата журтун коргогон. Бизди болсо сен коргогун жараткан. Баарыңыздарга аман болуңуздар, ден соолук болуңуздар. Элибизде, жерибизде ар дайым тынччылык болсун. Өздүк курамда баштоолор болбосун. Тынччылыктын куралдуу күчтөрү жүрө берели. Чоң рахмат, майрамыңыздар. Иш-чаранын алкагында курал-жарактардын көргөзмөсү уюштурулуп, куралдуу күчтөрүнүн кызматтык кийиминин жана атайын техникасынын үлгүлөрү көрсөтүлдү. Ошондой эле күжүрмөн кызматы менен айырмаланган бир катар аскер кызматкерлери сыйланышты. Менетке жараша болду дейм анан. Жакшы сөз бар да, каждый медаль найдет свою хозяина деп коет. Ошон үчүн ийгилик баарыбызга, баардыгы ушул чоңдогон жетишкендиктерге жете берели. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган аскер кызматкерлерин, кесиптештеримди бүгүнкү кесип майрамдары менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алган сыйлыктары кут болсун. Ушу аскер кызматтары мынакей ушу элдин тынчтыгы, мамлекеттин келечеги деп алдыңкы катарда турушту. Мына ушул бүгүнкү майрамда биз ушул алдыңкыларды дагы куттуктап, ушул иш-чарага катышып, бүгүн ушул биздин куралдуу күчтөрдүн ушул офицерлерине, сержанттарына, ардагерлерине, ушу биринчиден ушул үй-бүлөлөрүнө жакшылык, ынтымактык каалап, мамлекетибиздин тынчтыгын тилеп ушул иш-чараны өткөздүк. Майрамдык салтанат Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл жааматынын концерттик программасы менен коштолду. Анда мекен үчүн жанын аябай эрдик көрсөткөн баатырлар эскерилип, алардын эрдиктери сахнада театрлаштырылып көргөзүлдү. О ажам, ата журтумдун эркиндиги эртеңки келечек. Жаңы техникалар, кийим кечелер, тамак аштар бир канча эсе оңолуп, кыздар армиясы азыр өзүнү уверенный кармап турат деп айтсак болот. Себеп дегенде биз Кыргызстан армиясы, Кыргыздын жоокерлери, офицерлери алдына коюлган тапшырмаларды жогорку жоопкерчилик менен аткара алабыз. Аны мына былтыр Баткенде болгон окуяда жана ага чейинки болгон айтып кеткен жанагы согуш салаларында биз өзүбүздүн ким экенибизди көрсөтө алганбыз. Керек болсо дагы ала беребиз. Бейле кетсек, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылдын 29 майында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин жарлыгы менен Советтик армиянын республика аймагына жайгаштырылган бөлүктөрү анын карамагына өткөндө түзүлгөн. 1988 жылга чейин Кыргызстан Орто Азия аскер округунун курамында болгон. Бүгүнкү күндө 29 май куралдуу күчтөрдүн күнү катары белгиленип келет. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош.